Assalamu alaikum. Ардактуу замандаштар, урматтуу мекендештер. Мен азыр Баткен району Аксай айылында турам. Өзүңүздарга белгилүү болгондой, буга чейин сентябрь айында 14-17 сентябрда кыргыз-тажик чек арасында болгон конфликттин айынан бул Аксай айылынын ушул Капчыгай айылында бар үйлөр күйүп кеткен. Ошол конфликттен кийин бул жерге жалпы кыргыз эли өз жардамдарын улантып жатат. Бул бүгүнкү жардамда мына сиздер көрүп тургандай трансформатордагы жардам кылып бизге атайын ошо Москва шаарында жана Москва областында эмгектенген биздин мекендештерибиз тарабынан атайын бул Капчыгай айылына жаңы трансформатор берилип жатат. Кара суу биримдиги уюмунан атайын жаңы трансформатор келди. Ошол бирөөсү ушул Капчыгай айылына орнотулат, бирөөсү Баткен район Кызылбел айылына орнотулат. Assalamu alaikum. Кандай келдиңиздер? Жакшыбы? Сиздер көрүп турган ошол кара суу биримдигинин өкүлдөрү Москва шаары жана Москва областына түзүлгөн атайын кара суу биримдиги. Булар өздөрү ушундай Баткен элине жардам катары ушундай трансформатор алып келип бул жерге орнотуп берип аткан чагы. Бул конфликттен бир эле үйлөр күйүп өттүргөн эмес, бул жерде үйлөрдөн сырткары ошол электр энергиясы дагы жабылып калгандар болгон. Бүгүнкү бул трансформатордун коюлуп жатканы бул Аксай эли үчүн, жалпы эле ошо Капчыгай эли үчүн бул чоң кубаныч деп айтсам болот. Согуш күндөрү оңдор, балдар ок тийгендерин көрсөм, мына жерге ок тийип турган өрттөп кетти, иштеге калган жок. Ошо азыр күйүп жатат. Күйгөн үй жок гана. Ушунун баардыгы шаар болчу деп почти айыл болчу бул жерде полный азыр. Азыр муну кайдан туруп атышты мына мисалы. Өрттөп эле кетип атышкан, күйгүзүп элди. Өдөн кайын мына адырдын аркы бети ушу Тажикстан, Барух. Силер баягы түштүңөр го көпүрө. Тот көчөнүн нар жагы Барухта. Азыр ошол мага кирип туруп баардык үйлөр өрттөп кетти. Тажикстан мындайынан кирип кетет. Биз мындайынан. Ушул жер Келтирип өтүп кеткенбиз го. Аркадан касып. Болду. Кегиле балдар жанында туруп. Майда биринчи мына кара суу биримдиги кош келипсиңерчи биздин айылга. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, бизде кичине палекет болуп кетти. Ошонун баягы кырдаалга байланыштуу биз кече электр энергия бар, башка үйлөрдөн чыккан электр энергия, башка бардык интернет тармактары полный жараксыз болду бизде. Ушул айылда болгону бир трансформаторубуз бар айылда, ушул Капчыгай айылда. Ушул биз буга чейин трансформаторду ошо жетекчилерден суранган элек. Кече мен өзү Каламбек Розовдон атайын суранган элем, ошо бир айылга трансформатор кой бериң. Ошо айылды экиге бөлүп, абоненттерди бөлбөсөк, баягы мына жогорку паскы айыл көпчүлүк кыш мезгилде баягы электр энергиядан кичине кыйналган жерде, баягы шамчырактай жакшы күйбөй кыйналып жүргөн. Азыр гана ушу кара суу биримдиги мына силер атай көңүлгө алып ушу алып келипсиңер. Ушу биримдикке биздин ушу элдин атынан, айылыбыздын атынан ыраазычылык билдирип кетемин. Ошол дайым ушу каерде иштелбесин, бардыгы бала чакасы менен тынч аман болсун. Ушундай элдин көйгөйүнү чечип жүргөн жигиттерден болуп жүрө бериңиздер. Рахмат. Assalamu alaikum. Акелер, туугандар. Москвада кара суу биримдиги деген жамаат бар, райондук. Ич ара ошо кыргыздар арасында, өзүнүн район арасында жакшылык жамандыкка катташып турабыз да. Анан мына 1-2 жыл мурун болгон тополоңдо дагы жардам көрсөткөнбүз. Келип акчалай берип, ошо Баткендин окуясы болгондо. Анан кече дагы тилекке каршы ушул окуя болду. Анан акча чогултуп, неге иштетсек экен деп кичине күтүп калдык. Баарлык күм жардам, төшөк, продукттар деп жөнөтүп калды. Анан кичине күтүп турайлы, конкретно кандай муктаждык чыгат, ошого берели депчи. Анан кече жакында ошол район өкүлдөрү чогулуш кылып, ошол 2 трансформатор алып, Баткен жергесине берели деп чечим чыгарыштыр. Анан мына Баткен рейстин начальниги Каламбек менен сүйлөшүп, Наслак менен сүйлөшүп туруп, мына силер участогуңарга 1 трансформатор, анан Кызылбелге 1 трансформатор болду. Комплекти бардыгы бар. Бардык ошол темир тезек бардык комплект менен жаңы жерге орнотуп турган кылып туруп, бардык ичинде. Кубаттуулугу 160 ква деп коет экен. Киловольт ампер. Ошону алдык 2.160тан. Анан биз дагы четте жүргөндө кызаат болуп аттык, көрүп аттык интернеттен, бирок мындай келип живой көргөн кичине башкача экен.
интернетте көргөн мен ошол азыр көпүрөдөн өтүп жардырган мына үйлөрдү көрүп атабыз. Жакшы үй жок, баары таркалып калды, баары күйүп тур. Эми биздин деле тилебиз ошол, тынччылык болсо экен дейбиз. Аманчылык болсо экен, ушу аман эсен сырттагы балдар кайтса экен, бул жактагылар жалаңдагыдай бир жакшы иштерде, жакшы күндөрдө жолукса экен деп атат экенсиң. Андан жеринде көргөн башкача экен да. А биз сыртта турганда атып атат, жарып атат, жардам бериш керек. А бирок мына жерге келгенде уже вообще башка эчтеке жок, жашай турган жер жок. Калачтар экен. Ошол буюрса жакшы күндөргө иштеткиле алынбай экен. Айыл башчысы катары карап контролдоп, өзүңүз карап коюңуз бул жагын. Биз аманатты бул сизге тапшырдык. Сиздин ишиңизге ийгилик, Асылбек ака. Карап кулап, Кудай кааласа. Рахмат. Чоң рахмат баарыңарга. Жакшы көрүнөсүңөр. Баткен электр тармактар ишканасынын атынан жалпы жамаатыбыздын атыбыздан ушу Кара Суу биримдиги коомуна жалпы коллективдин атынан ыраазычылык билдиребиз. Ишиңерге дайыма бизде түштүктө айтат, рубаж берсин, ишиңерде дайыма ийгиликтер коштоп жүрсүн. Бала бакыраңар менен, тууган уруңар менен тынч болгула. Ошо алыста жүрөсүңөр, ушул бирөөнүн элинде, бирөөнүн жеринде десеңер, ушул каерде жүрбөгүлө алтын башыңар аман болсун. Үй бүлөңөр менен дайыма тынччылыкта болгула. Ушунча элди ойлоп жүргөн ушул силерге, ушул Кудайым силерге ден соолук, ынтымакчылык берсин. Ушул коомуңар менен дайыма биримдикте болгула. Мындан кийин мындай нерселерге эмес, ушу жакшылыктарга келгиле балдар. Баардыгыңарга ыраазычылык билдиребиз коллективдин атынан, кала Норозовичтин атынан. Ушундай эле жалпы 701 адам иштейт биз, ошо жалпы коллективдин атынан мен силерге ыраазычылык билдирип коеюн. Баардыгыңарга рахмат. Алдыга койгон чоң максаттарыңарга жетишиңерге асыл тилек, ой тилектериңердин максаттарыңыз ишке ашышына Кудайым дем жана күч кубат берсин. Мен ошону каалайм. Рахмат. Ажы бир дуа берип коюң энди. Ажака бир дуа берип коюңуз. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد Mana şu kelgen imanlar sizlerge rahmat deyiz. Allah razı olsun. Şunca bana bizi çok tutuyor sizler. Sizlerge Allah razı olsun. Rahmat. Ne diyeceğim? İşinizlerge ilgilik saparınızlar bir hatalar. Çette yürüyen bağırdık doğanlarımız. Bir selamat gelsin. Amin. Rahmat. Мынакей бул сиздер көрүп турган жаңы трансформаторду Баткен электр тармактар ишканасынын атайын эмгек жамаат тарабынан ушул Капчыгай айылына орнотулат. Мындан аркы кийинки сапарыбыз мына ушул Баткен районуна караштуу Кызыл Бел айылында уланып жатат. Бул мекендештерибиз алып келген трансформатордун экинчиси дал ушул Кызыл Бел айылына орнотулмакчы. Азыр мынакей көрүп турасыздар, трансформаторду алып келип бул жерге түшүрүп койгон. Орнотуу иштерине Баткен электр тармактар ишканасынын атайын электромонтерлор тарабынан бул трансформатор Кудай буйрса орнотулат ушул айылга. Өкөндөр комплект алганбыз. Ошо конкретный жокпу карап эме болуп калса текшерип. Кара Суу ынтымагы коомунун немеске Москвадагы ошо Москва областында жашаган Кара Суулук балдар экен. Конус ошол азыр бирок Аксайга апарып Капчыгай айылына берди. Рахмат силерге ошо ушунчалык ишканага. Кара Суу биримдигинде Кара Суу районуна караштуу 70тен ашык айыл ачат да. Бияка келмен 70те трансформатордун жаныга ашкан айыл Москва областында эмгектенип жашап жүрүшкөн бардык ушу элибиздин атынан ушу Баткен областына жардам катары 2 трансформатор алып келип, кайсы айылдарга муктаж ошолорго келип мына ээлерине тапшырып отурабыз. Аксакал Endi Xudoy taolam sizlarga kuch-quvvat bersin. Umruңарга baraka bersin, rızkыңарды palvan qilsin. Hech narsadan kam bo'lmag'ila, doim baxtli yashay bergile. Bu serga o'xshagan shu Qirg'izistonda serga o'xshagan yigitlarimiz ko'yaversin. Kelajakda shu sizlar bu Qirg'izistonimizning kelajagi sizlarsizlar. Bu sizlardan endi. Biz mana shu ayılda necha yildan beri problemalar chechilyapti shu masalamiz. Yıllar janjalimiz var, qishda svetimiz o'chadi. Şu onlardan bulturtdan beri şu koy-koyimizlarda. Buna bir şu koy-koy çeşmediler.
Sizlerge ming marta rahmat aytamiz. Endi dagı şu Kızılbel elinin atından sizlerge kalığım, çın densoğluk, uzun ömür, tügenböz tırskı, ketbes dövler, bakvat jaşı. Üy bileňer men daima tinçlikda ogla, baktulu ogla, hiç kaçan kamba ogla. Şu Hudaýym jotganda joluňar bolsun, joldaşyňar kıdır bolsun. Tapkanyňar daim altın bolsun, hiç nereden kamba ogla, densoğluňar çyn bolup baktulu jaşa bergile. Amin. Allahu Teala. Onda Oktay biz tüdürge kurozga düşüptür. Daşe nafstaklara Kuda kalsa gerek tüdürge koyup alsanız. Men koydurup berem. Men sırayt üstünçe özüm jok. Şu yigitler al bugün baryny çakırtdylar kelip. Ete jaýyny taýýarlaýdy. Aha. Şu ökmet kel bugün jaýyny korsat. Dokumentlerini narkor kılıp berse, aylı hükümet koyup berse, men koydurup kulçadım. Toktamçılar berdiken go. Anam joldu sal tazalaş gerek. Ana ese Gesi özüňer hem kıyna alige gese turgan nerseni gestirip linyany korotký zaмкany bolsa bul ertele güýüp ketet. Oşon üçin mümkin bolsa jakşyrak garap emi elge iştesin. Elge iştesin dep turup oşol o Moskvadagy kırgız özüzdün baldar oşo Karasuk birimdigi kowmunun baldары oşo sizlerge transformatör berip atat. Rahmat. Esi azыр biz Aksaýga baryp ketdik oşo gelgiçe түшүрүп коюптур. Ошол айтқан жеріңерге түшіріп, мен улап берем. Бұл жақ главный инженер, полностью Баткен ресінің главный инженері. Документациясы бойынша енді жалпы бүсін дайындап берсе, оны тұрған жайға Alır ökmet özem kelet. Ökmet kelet abi, kütüyelim. Az bilbeyim. Zıvan tette az ötüp baramağı. Бул дагы ушул жанагы Аксайдагы трансформаторда мощносту бир, буларда. Бул дагы 160 киловольт амперлик трансформатор. Ушул Кызылбел айылына деп туруп неме кылдык. Себеби муктаж болгон жерге деп атабыз да, себеби муктаж болгон жерлерге апарып атабыз. Атак калгандардын айыл өкмөттөрү өздөрү планга киргизип, арка берки жерлери бар. Муктаж болгон жерге дедик эле, ушул балдар ушул жардам берип, өздөрү да көрсүн дедик, өздөрүн да кошо алып келдик да. Бирок бир аз агай кечигип калдык, биз Аксайга чыгып кеттик эле ушул балдарга. Өздөрү көрүп неме болсун. Кийин улагандан кийин жигиттер. Маке урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй Баткен жергесине ушундай жардамдар уланып жатат. Азыркы учурда көрүп жатасыздар, мынакей буга чейин тамак аштан жана башкалардан жардам келип турган болсо, мына бүгүн атайын ошо Москва шаарында эмгектенген Кара суу биримдигинин жигиттери тарабынан ушундай 2 трансформатор Баткен жергесине келип, бирөөсү Аксай айылына коюлган болсо, экинчиси да ушул сиздер көрүп турган Кызылбел айылына орнотулду. Мен жыйынтыктайм, урматтуу көрүүчүлөр, элибизде, жерибизде тынчтык болсун, Баткен жергебизде өнүгүү боло берсин. Биздин чыгарыштардайм көрүп туруңуздар, ушундай салым кошкон биздин мекендештерге Баткен элинин атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Көрүшкөнчө аман болуңуздар.